Таңманай программасында бүгін музыкалык аспаптар туурасында сөз кылып атабыз. Аны менен катар бизге эң сонун конокторубуз да келип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор, ырчы, аткаруучу биздин Кыргыз Республикасынын эң бир таланттуу инсандардын бири жана баса белгилеп айтып кетчү нерсе аккордеонду өзгөчө өздөштүрүп ойногон виртуоз деп койсок да болот. Абидин Темиров агабыз бизге конок келди. Кош келиңиз. Кош келиңиз агай. Кудай кушпак кылсын. Эл журт менен амандашып алыңыз. Амансыздарбы, эл журтум? Ушундай бир таза абалуу, микробу жок кыштын айларында ден соолугуңуздар жакшыбы? Арбаңыздар. Эң сонун. Бүгүн деги эле музыкалык аспаптар туурасында сөз кылып атабыз да. Анан сизди биз Абидин Темиров дегенде албетте аккордеонду элестетебиз. Аккордеон дегенде Абидин Темировду эстейбиз дегендей, жашооңузда 21 жылды ушул музыкага арнагам дедиңиз да, окуган экенсиз. Анын 15 жыл эле аккордеон үйрөнүүгө арнагансыз. Ушул аккордеон менен достошкон жылдарыңыздан баштап айтып бериңизчи. Мен кичинекей бала бакчада жүргөндө агайыбыз бар эле. Кечиресиздер. Ошол садикке келип аккордеон менен ошол кезде эле жогорку окуу жайын бүтүп келип, классикаларды ойноп берип, кыргыздын чыгармаларын жанагындай халтура кылбай, абдан жогорку деңгээлде ойноп берип, бала кезден эле кызыктырып коюптур да. Анан ошол менен чогуу хор, анан баягы ошо бала кезде эле бала бакчада сольфеджио өтчү да. Азыр көп бала бакчаларда андай өткөнүн мен көрө бербейм. Даже кээ бир музыкалык мектептерде деле өтпөйт экен, спецтен өтүп. Эми баягы замандын ар кандай шарттарына байланыштуу окшойт. Фортепианодон дагы үйрөтүп, мындай жөндөмү бар балдарды өзүнө тартып алып туруп үйрөтөт эле да. Ошол убакта эле баягы кызыгуу адам өзү да кызыгуу болсо, анан улап кетет экен да. Анан талантың да болсо, эмгек аркылуу ошо бала кезден эле бизди эмгекке мындай бир сүйгөндү, эмгектенгенди, эмгекти сүйүп, анан жашоону улантыш керек, ошондо жашоо көркүнө келет деп бала кезде мээбизге куюп коюптур. Бала бакчада деле, үйдө деле. Анан биз чоңойгон жерде тамеки деген бир бала бар эле. Мал, бул жактан огородко иштейсиң, бир кулдун баласындай болуп эле чоңойдук да. Африканын плантациясы биякта калсын. Бирок ошонун өзү да азыр ойлоп көрсөм чоң бакыт экен да. Ал эми аккордеон мисалы сизди мисалы башка катардагы музыканттарга салыштырганда аккордеонну көп деп дагы билебиз. Өзгөчө кандай ошол аккордеонду тандаганда эмнеси менен айырмаланат бул аспап? Мен эми азыр кичинекейин алып алдым, ыңгайлуу болсун, көтөргөнгө жеңил болсун деп. Эми ар ким эмнеге мынча көп аккордеондун кереги бар дейт да. Канча бар негизинен? Негизинен 21 жыл окуган болсом, 21 аккордеон бар экен. Бирок кийинкилери киши колдуу болуп кетти, белекке тартуу болуп кетти, ошентип атып бир аз азайды окшойт. Анан баягы Курмангазы агайыбыз деле азыр келди го. Канча деген аспап. Ооба. Мисалы үчүн өрүк алма болбойт, алма дарбыз болбойт, дарбыз коон болбойт, коон жүзүм болбойт. Ошонусун карында ар бир аккордеондун өзүнүн мындай бир жактары болот да. Өзгөчө жактары. Өзгөчөлүктөр. Бирөөнүн үнү мындай болот, бирөөнүн үнү тиги, бирөөсү назик болот. Назик аккордеондорду суукка алып чыксаң, бат эле үнү башкача болуп калат. Ысыкта дагы ошондой. Кээ бирөөлөрү студияга аябай жакшы, ыңгайлуу. Менде бир дагы бир Супита деп коет, 5-чи ошонун чоң оор аккордеон дүйнөдөгү эң оор. Аны менен классикаларды ойносо болот. Мындай выездной варианттарга, гастролдорго бышыгыраак, чыдамкай аккордеондор да болуш керек. Концерттерде же тойлордо ар кандай чакыруулар болгондо жеңилирээк, удобнураак туруурдай турган болсоң, ошого жараша аккордеон. Эми түрлөрү көп. Келиңиз, азыр биздин көрүүчүлөрүбүз күтүп атат дегендей, сизден жакшы бир чыгарма болсун.
Менен бир чыгарманы кечкече узун ойнобой кыргыздын музыкасынан баштасам, себеби биздин улуу устатыбыз Кыргыз Абдыкадыровдун атын айтпасам болбойт. Мага традиция болуп калган, ошол кишинин ырынан баштап, анан өзүм күн кошуп улантып дейм, кыргызча. Сонун болот.
жанагы Кандай керемет. белгилүү инсан Брюс Ли эле мисалы бирөөнү урганда камера жетишпей калса, кийин мисалы жайлатып көрчү экен да. Абидин байке аккордеон ойноп атканда ошол сыяктуу камерадан кийин колдорун жайлатып көрүш керек экен. Себеби мен көргөнгө жетишпей калат Абидин байке укмуш. Керемет, чындыгында угуп эле отургум келет. Бизде болсо байланышта теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Алыстап кетти окшойт, Кайрадан байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номер аркылуу. Чындыгында Абидин агайыбыз көптөгөн устаттарга бай болгон, чынында эле баягы Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаев, Токон Ишбаев деги эле көптөгөн устаттарыңыз бар да. Анан ошолордон өзүңүз айтып калдыңыз, ушул Рыспай Абдыкадыров өзү келип менин черткенимди, ойногонумду угуп кетчү эле депчи. Азыр байланышта теле көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алып тур, андан кийин. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угуп жатабыз сизди. Сурооңузду бере берсеңиз болот? Суроому Абидин Темиров, айнанан иниме кабыл айтып коеюн дедим. Айтыңыз. Өмүрүңүз оң болсун, ден соолугуң чың болсун. Айланып кетейин. Ушу сага ушу бүт өзүмдүн үй бүлөмө эмне кааласам сага дагы ошону каалайм, айланып кетейин. Дайыма оорубай, жакшынакай ушу өзүңдүн эмне каалаган ойлоруң ишке аша берсин. Жакшы жүрө кой, баракетиң алайын. Ошону эле каалайын дедим эле. Чоң рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Рахмат. Сонун сөздөр айтылды. Жанагы суроого. Улантып берели. Ошол Рыспай Абдыкадыров келип сиздин өзгөчө кайсыл чыгармаңызды, ойногонуңузду уккусу келген? Көбүнчөсү мен музыкалык мектепти бүтүп музыкалык окуу жайга тапшырып калдым. Анан ошондо аккордеон классын жаап койгон экен. Жалаң эле баян орус эл аспаптар бөлүмүндө. Анан ал убакта абдан союздун күчөп турган мезгили, требования абдан күчтүү дегендей. Анан ойногонду көрүп, анан ырдатып көрүп, өзүнүн сочинениялары бар экен деп орус мугалимдер анан пикирлешип, баяндан сабак берген эжей алганда, Эльвира Гариева деген эжебиз алып мени окутам деп жалгыз аккордеондон жүздөгөн студенттер тапшырган, бирок негедир мени алып калды. Эми бул дагы бакыт болсо керек. Тем более үйдөн качып кеткен болчумун окуйн деп. Тамекиден кутулайын, малдан кутулайын деп. Музыкологондо эле качып барып окучумун чындыгында. Ошол убакта баягы 8 копейктен болот эле бутылка. Арактардын ар кайсы жерде бутылкадан чогултуп, анан взносты төлөп, ошентип окудук. Бирок ал да жакшы болгон экен. Анткени баягы жашоо өзү ошондой тагдырды чоң сабак кылып буйрубаса, андай эмгектер, кызуулар да болбойт да. Анан тема башка жака болуп кетти. Абдыкадыров сизден кайсыл чыгарманы окусу келген? Ошол мезгилде келип анан классикаларды абдан жакшы көрөт эле да. Жакшы көрүп, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман, Корсаков, Чайковский, Брамс, эми дүйнөдө кандай улуу композиторлорду бизге тартуулаган, ошол Кудай таала. Анан ошолордун өлбөс өчпөс чыгармаларын бизге окутуп, Рыспай агайыбыз ошону угуп эле отура берет эле да. Классикага көп басым жасап чыккан, да? Классикага абдан басым жасап, кээ бир кырлардын кайрыктарында дагы ошол убактагы улуу чыгармалардын кээ бир ошол таасиринен алып кыргызчага баягы синтездеп, ушунчалык чоң эмгектерди жаратып кетти да агайыбыз. Түшүнүктүү. Байланышта дагы да болсо көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло. Кутмантаңыз менен. Келиңиз. Абидин Темиров байкеге чыгармачылык жолуна дагы ийгилик каалайбыз. Анан ушул жалпы жаамат бүтүп атканбыз деге Рыспай Абдыкадыровдун издейсени деген чыгармасын ырдап берип коюшун. Жалпы жаамат бүтүп атат. Чоң рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Кандай кылалы?
бир куплет ырдап берсең жакшы болот. Убакытты көп ээлеп албай бир Ооба. куплет ырдап берейин. İzleyim seni arasından endirdim en bir koz zarından cerberdim sen alamda bizde tüge caransa men alamda dayın seni izleyip kendimi dayın seni izleyip canına Ай баракелде. сонун. Өзгөчө аткаруу, өзгөчө ойноо дегеле бардык жагынан укмуштуу болуп атат. Жүрөктөрдү титирете турган болуп бул жакта дагы биз толкунданып отурабыз. Анан сиз азыр өзүңүз ушинтип аккордеон ойноп, башка бирлерди да үйрөтүп атасызбы? Шакирттериңиз? Шакирттер көп, сөзсүз эле аккордеон жаатын эмес, эстрада ырчылары, музыканттар бар. Анан кийинки кездерде баягы жашоо шартка байланыштуу же ошол мезгилдин талабы билбейм, өндүрүшчү болуп атам, производство, агрохимия менен иштеп, убакыттын көбүн алып коюп атат. Бирок болбой эле чыгармачылык биринчи орунда турат. Анан кандай убакыт жетсе, окуучулар көбөйтсө болот эле. Бирок эми баягы маяны деген бале же бияка тарсаң бияңа жетпейт, же тиягына жетпейт. Анан бала чака жашоо шарт, кийиниш керек. Эми өзүңөр билесиңер. Ошол жагы бирке менин жүрөгүмгө абдан өйгөн нерсе. Жүрөгүм ооруйт ошогачы. Эгер бардык шарттар топ келсе, жүздөгөн окуучуларды үйүп алып туруп окуткум келет. Окутмакчы. Анан эми кантебиз? Буюрса, балким келечекте сиз дагы көптөгөн окуучуларды жакшылыктай алып чыгасыз. Агай, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, сонун чыгармаларды аткарып бергендигиңиз үчүн, дагы да болсо кыргыз элине сонун ырлар, сонун чыгармалар жаралат деген ойдобуз. Сизге ыраазычылык. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу аткаруучу композитор Албин Темиров агабыз келди. Ал эми биз дагы коштошот экенбиз. Коштошот экенбиз. Ооба, бүгүн Таң Манай программасында жан дүйнөбүзгө музыка толтуруп алганга аракет кылдык. Ал эми азыр болсо сиздерге сюжетти кезек беребиз. Ал эми сиздер менен биз Коштош Эри, Алмаз Шер жана Айпер Адамкулова болдук. Музыкалык аспаптарды сатыкта турган дүкөндөр арасында кийинки сюжет болсун. Деги эле сиздер да кааласаңыздар, мына ошол дүкөндөн сатып алсаңыздар болот экен. Аман туруңуздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Эмки көрсөтүүгө чейин коштошобуз. Амандашканча.